Apаны tandaş kerekпи же аялды tandaş kerekпи? Адам алейхисалам жерге түшкөндөн кийин ага эң биринчи эмне берилди? Тамак аш берилдиби, же апа берилдиби, же ата берилдиби, же бала берилдиби, ким берилди десеңиз, Хава энебиз жерге түштү, кабыргасынан жаратылды. Адам алейхисаламга эң биринчи берилген белек, эң жакшы нерсе аял экен. Биз эркектер ар дайым ушундай башыбызды отко, чокко, ар жерге урганга аракет кыла беребиз, бирок эмне? Ошо бойдоктордо көбүнчө иши жүрүшпөгөндүк, башка маселелер болот. Үйлөнгөндөн кийин көп нерсеге жетип калат. Бир удар, бир жашоого мотивация бере турган эң күчтүү нерсе бул аял болот да эркек үчүн. Эркекте эч нерсеси болбошу мүмкүн, бирок аялы болсо, демек анын бардык нерсеси бар деген түшүнүк бар да. Демек үйлөнүшүң керек экен. Үйлөнүшүң керек экен. Үйлөнүшүң керек. Үйлөн. Ийгиликке жетем десең үйлөн. Эки этаж үй салып машина алам десең, өзүң мечтать эткен жакшы жашоодо жашайын десең дагы үйлөн. Үйлөн. Жүрө бербе. Кыйналып ошо турмуштун алгачкы мектебинен жакшынакай өтүп алсаң, кийин баары жакшы болот. Коркпо эч нерседен.